Талас облысында 20 000 пара алып жаткан жеринен Талас медициналык колледжинин директору кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Козголгон кылмыш ишинин алкагында директор жана аталган колледждин башка кызматкерлери окуунун бюджеттик жана контракттык түрлөрүнө абитуриенттерди кабыл алууга көмөктөшкөндүгү үчүн мыйзамсыз акчалай сыйлыктарды системалуу түрдө алып жүргөндүгү аныкталды. Жогорудагы адамдар кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү болуу менен акчалай сыйлыкка абитуриенттерге тесттин суроолоруна алдын ала даярдалган жоопторду беришкен деп айтылат маалыматта. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды издөө иштери жүрүп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында таластык 23 жаштагы жигиттин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн максаттуу ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Золотые пески пансионатынын жанында көз жумган бала боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бала эмнеден улам каза болгонун аныктоо үчүн тийиштүү бардык экспертизалар дайындалды. Учурда экспертизанын расмий бүтүмү даяр эмес деп айтылат маалыматта. Максаттуу ыкчам тергөө тобунун курамына даярдыктан өткөн тажрыйбалуу кызматкерлер кирди. Алар окуянын башка көйлөрүн дагы аныктап жатышат. Сотко чейинки териштирүү иши ИИМ менен Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүндө турат. Буга чейин интернетте Золотые пески пансионатынын жээгиндеги мушташтан улам бир бала каза болгону тууралуу маалымат тараган. Бул тууралуу маркумдун агасы айтып чыккан. Анын айтымында экспертизадан кийин милиция баланын талмасы кармап каза болгондугун кабарлаган. Эми анын жакындары окуянын күбөлөрүн издеп жатышат. Маркумдун достору анын эч кандай талма оорусу болбогонун белгилеп, тергөөнүн акыйкат жүргүзүүнү талап кылып жатышат. Милиция болсо алгачкы кароодо маркумдун денесинен кыйноонун белгилери табылбагандыгын, ага биринчи жардам көрсөтүү учурунда тилин жутуп алгандыгын билдиришкен. Ишти президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алды. Ал укук коргоо органдарына ар тараптуу жана объективдүү тергөө жүргүзүүнү тапшырган. Бишкек шаардык соту 20-июлда экс-депутат Самат Ибраевдин алдамчылыкка айыпталган уулуна карата өкүм чыгарды. Металлист кайманаты бар 32 жаштагы Данияр Ибраев курулуш арматураларын алып келип берүүнү ада кылып, жарандардан 507 миллион 352 миң сомго алдап кеткендигин айтышкан. Ал быйыл январда Интерпол аркылуу Болгарияда жүргөн жеринен кармалган. Сотто депутаттын уулу компанияны жана жарандарды Россиядан базар баасынан 2-3 сомго арзан алып келип берүүнү адалап, сызга отургузгандыгын айтышкан. Натыйжада ал күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробациялык мөөнөткө кесилди. Данияр Ибраев күнөөсүн мойнуна алып, бирок алдамчылык иштерди жүргүзүү максатында компания иштеткендигин танган. Анын айтымында 2018-жылы фирманын кассасында 5 миллион доллардын эсеби чыкпай калгандан кийин негиздөөчүсү экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Аны менен атасы Самат Ибраев мурунтан иштешип жүргөндүктөн саясатта жүргөн учурда компаниясын ага башкарууга өткөрүп берген. Бирок ал туугандары менен компаниянын ичинде коррупциялык схеманы уюштурган. Кийин айыбы ачылып калганда баарын ордуна коюуну уадалаган. Бирок акчаны кайтаруунун ордуна 4 айдан кийин Финполго Данияр Ибраевдин үстүнөн арыз жазган. Тергөө менен убара болуп жүргөн учурда окуяны ачыкка чыгарам деп Самат Ибраевди опузалап, дагы бир нече мүлкүн өзүнө каттатып алган. Данияр Ибраев каржылык көйгөй жаралганда анын таанышы өлкөдөн убактылуу чыгып кетүүнү сунуштап, дароо чыгып кеткендигин билдирген. Бирок башында адамдарды алдап качып кетүү планында жоктугун айтты. Ал эми Болгарияда башпайник сураган себеби коркутуулар көп болгондугу менен байланыштырды. Быйылкы жарым жылдыкта Евразия экономикалык биримдигинде айыл чарба продукцияларын өнүктүрүү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,9% көбөйдү. Бул туурасында Евразия экономикалык комиссиясынын маалымат кызматынан билдиришти. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин баарында өсүүлөр байкалган. Тагыраак айтканда, негизинен мал чарбачылыгында өндүрүлгөн продукциялардын негизги түрү болгон мал жана канаттуулар 2,6%, сүт 3,4%, жумуртка 1,7%га көбөйгөн.